Сага да бир нерсе айтайын деп турмун. Айта ғой. Айта берейин. Айт. Уялып атам. Уялбай эле айта бер. Сен мени сүйөсүң го? Сүйөм да сени мимоза. Эмне кылсам да сүйөсүң? Не кылсаң да сени сүйөм мимозочка. Моун тартсам? Ассаламу алейкум достор, бул кайрадан Артист KG YouTube каналы. Кайрадан биз сиздер менен бүгүн дагы бир сонун кино чыкканы турат. Тагыраак айтканда бүгүн жабык көрсөтүүсү, кандай кызыктар болот, сиздерге болушунча кененирээк маалымат алып бергенге даярбыз. Анда эмесе катталабыз, ой пикир калтырабыз, лайк басабыз, бизге стимул бере турган нерселердин баарын кылып коюңуз, эринбестен. Кызым, кызым. Кара жан курасы балдаң болойм өт жан чыгып кетип калат го. Ассаламу алейкум байке. Ишиңизде же деги эле жашоодо эмне жаңылыктар болуп атат? Кыскача бөлүшүп өтүңүз. Бүгүнкү күндө чоң жаңылыктардын бири жаңы комедия жанрындагы тасманын бет ачары. Өзүңүздөр көрүп тургандай супер кудалар. Өзүм да толкундануудамын. Өзүм дагы көп суроолорум бар. Кандай тасма болду экен? Көрүүчүлөр кандай кабыл алат экен? Бүгүнкү күндө азыркы учурда чоң жаңылыктардын бири ушул. Баш каармандардын бири балдар менен алгач ушу биринчи жасаган эмгегибиз. Урматтуу көрүүчүлөр, Артист KG YouTube каналынан көрүңүздөр. Алгач ассаламу алейкум байке, премьера кут болсун. Рахмат, алейкум ассалам. Чоң рахмат. Премьера буюрса ошентип келип калды, башталды. Биз тасмадан мурун сиздин образыңыз кызык болуп атат. Эмне үчүн Союзбек жана бул образ кандай келип калды? Же балким мунун популярности даңдаңдын артынан кеттиби, же ушунчалык кылдаттык менен жакшылап иштеп чыккан үчүн ушундай таанымал болуп кеттиби? Менин оюмча биз бул образ менен кылдаттык иштедик. Биринчи киного бул образды жаздык. Кандай образ кылсак болот деп ойлоп көрсөк, биздин баардыгыбыз эле айылда жездебиз, же тайкебиз, же байкебиз болот экен. Же кошунабыз, "Ой, балам келбейсиңби?" деп сүйлөгөн ушундай бир. Баардык эле үй бүлөдө болсо керек. Кыргыздын. Анан ойлонуп отуруп, кел ушундай образды жараталы деп, анан Союзбек деп ат койгону ушу Союз убагында киши, Союз жуттанган киши, Союз убагында ойлонгон киши деп анан Союзбек деген ат Эрмек Талайбеков өзү койгон. Анан режиссер. Анан ошонун артынан эле анан Союзбек болуп калды. Анан кандай аткардык, кандай образды бере алдык, эми аны эл бааласын, өзүбүздүн купулубузга толуп эле атат буюрса. Менин атым Бакыт Осмонканов, чыгармачылыкта азырынча жаңы нерселер жок. Ошондуктан кепти Назира айымга берели. Саламатсыздарбы, мен Назира Айтбекова. Териңиз кандай? Позитив менен бөлүшүп өтүңүз. Жакшы, Кудайга шүкүр. Жакшы. Кыштан аман-эсен чыгып келатабыз. Бирок өзүңөр билесиңер, кыш өзүнүкүн оңой менен бербейт. Дагы 1-2 жолу баягы мүнөзүн көрсөтөт дегендей. Ошо, жаз келатат, Кудай буйрса. Ар бир нерсени көрөрдөн мурун бир өзүбүзгө тиешелүү бир эмоцияны күтөбүз. Момундай болуш керек депчи. Бүгүнкү тасмадан өзүңүз үчүн кандай эмоция күтүп жатасыз? Эми албетте кинокомедия болгондон кийин бир маанайды көтөрүп чыгалы деген ниет менен келдик да. Отуруп алып баягы азыр ар бир киного критик боло бергенде деле эме жок, майнап жок. Ошондуктан отуруп алып күлүп, каткырып, көңүл ачып, балким кээ бир жерден кайгырып дегендей иш кылса жакшы кинолордун бири болот деп ишенем. Мына сизна режиссер келип коёюн. Ассаламу алейкум. Премьера болсун. Сонун кармалдым. Бул режиссер. Анда дароо эле суроолорду берейин. Сиздер чогуу жооп берип кете бериңиздер, Семейная комедия тарттык. Үй бүлөлүк комедия тарттык. Бул тасмада сиз режиссер дагы, сценарист катары дагы. Ооба. Сценарийди үчөөбүз жаздык. Режиссерду өзүм. Режиссер катары биринчи тасмаңызбы же буга чейин болгонбу опыт? Жок, полнометражный 3-чү кином. Экинчисин айтпай эле кол, Экинчисин мейли, айтпай деле койсок болот. Биринчиси нормальный болгон, экинчисин айтпай эле кол. Бүгүн буюрса закрытый показ болуп жатат. Тамашачылар, КВНщиктер дагы тамашаны жазганда биринчи закрытый показ болуп туруп анан сахнага чыгабы же кандай? Закрытый показ редакторго көрсөткөндөгү закрытый показ. Ошол, закрытый показ. Актан байке чоң рахмат, андан ары Эрмек байкени улап кете берели. Негизи мен менен алып Эрмек байке, дагы бир ирет премьера кут болсун. Рахмат. Кыргызстандыктар кандай өзгөчөлүктөрдү күтсө болот? Интриганы ачпастан эле 3 гана өзгөчөлүктү белгилеп өтүңүз өзүңүздүн тасмаңызда. Бир социальный проблеманы козгогонбуз, жөнөкөй эле комедия эмес. Бул жакта дагы бир терең деле эмес, эми бир ой бар, жакшы ой бар да.
ошо калганы бир киши 2-3 ролду ойнойт. Андан тышкары сонун башкача абсурдный юмор бар. Ошо көп комедияларга колдонбогон юмор. Бул тасманын сценарийин жазуу көп убакыт алдыбы же тартуу процесси? Жок, туура айтасыз. Бул сценарийда көп убакыт алды, подготовка дагы көп убакыт алды. Андан кийин пост продакшн деп коет. Бул тарткандан кийин монтаж учуру дагы аябай көп убакыт алды да. Кудас беріп азгырады алды окшойт. Аябай таза жакшы адамдар экенсиздер. Үйүңүздөрдө күндө ысык суу акса керек, Бул тасмада сиз кандай роль жараттыңыз? Башкы ролдордун бирөөсүндө роль жараттым, образ жараттым. Ошол тополоңдун баары ушу биз үчүн башталат да. Тасмадагы сиздин роль менен чыныгы жашоодогу сиз канчалык деңгээлде жакынсыңар жана канчалык деңгээлде алысыңар? Эми окшош деле эмеспиз, аны көрүп туруп айта аласыз. Анткени менин образым мындай жөн эле бир кыз эмес, өзүнчө бир драмасы бар, ар жагында мындай кичине өзү кинокомедия болсо дагы ролум драматичный да. Салам алейкум. Маанай сонун жогорку деңгээлде. Кинодон көптөгөн нерселер күтүп атабыз. Позитивден тышкары мындай монотонный болбос кино деп ойлойм. Гүлүп дагы ыйлап жүрчү да моменттер болот го деген ишендим. Көптү күтөбүз. Сина. Я хотел сделать слишком другой. Аналар бир бәлә башып берип атат. Артист KG YouTube каналына катталыңыздар. Бүгүнкү киного абдан чыдамсыздык менен күтүп келдик. Супер кудалар деп, анткени бул жака мага жаккан актерлор бар. Болот Тентимишев деген актер бар, Кыргыз Республикасынын эмгек сүйгөн артисти. Ошол актер үчүн келдим десем болот. Жана албетте Йоманын ар бир аткарган, жараткан образдары. Жана албетте бул жакта Жаныш Майыр бар, менин досторум. Ошол инсандар үчүн келдим десем болот. Артист KG бияк баскыла, подписацияга баскыла, анан коңгурон тың деп басып койгула болду. Бүгүнкү тасмада роль жараттыңызбы же конок катарыбы? Жок, бүгүнкү тасмада мен роль жараттым. Ошо Союзбектин кудагыйымын. Менин кызымды алышат, Болот экөөбүздүн кызыбызды алышат. Кинодогу образ менен жашоодогу өзүңүз канчалык деңгээлде алыссыз же канчалык деңгээлде жакынсыз? Кинодогу образымда, кинодо деген аябай мындай назик бир үй бүлөнү аябай мындай баккан, эне кыздары, балдары, күйөөсү менен аябай кеңешкен. Биз түштүк тараптагы кудагыйбыз да, кудагыйларбыз. Анан кийин аябай послушная. Мен жашоомдо анчалык послушный эмесмин. Мен өзүмдүн мнением, мен өзүмдүн ойлогон нерсем болбой калса, мен абдан капаланам. Ушундай мүнөздөрүм бар, бирок кинодо эми анын баарын колдонбойсуң да. Энди менин атым Аскар. Жанымда отурган байбичем Замира. Раяна кызыбыз. Раянадан кичүүсү Саадат, көкүрөк күчүгүбүз. Бул тасманы тартуу процесси көп убакыт алдыбы же сценарийди жазуубу? Негизи кинодо, бардык эле кинодо бул дүйнөлүк эмеде кино жаатында сценарий убакыт алат, анан кийин даярдык убакыт аябай көп алат. Биз ошо бул кино менен майда 2019 жылы майда сценарий жазып баштаганбыз. Ошентип июлдун ортосунан августтун аягына чейин съемканы тартып бүтүп, анан монтажга отурганбыз. Ошо жарым жыл августтун 24-25-инен бери ошо пост продакшнга убакыт кетти. Монтаж, покраска, звук, музыка дегендей ошого убакыт кетти. Ар бир тасманын, ар бир чыгарманын өзүнүн изюминкасы бар, өзгөчөлүгү. Бүгүнкү тасманын 3 өзгөчөлүгүн айтып өтүңүз.
Сценарий боюнча айта турган болсом, бул биздин жашообуздагы терс көрүнүштөрдү как күзгү катары биз элге көрсөтүп беришибиз. Момундай болбойт экен. Жон гана адам катары бири-бирибизди сыйлашып, балдардын дагы андай болбойсуң, мындай болбойсуң, аяктан албайсың, бияктан албайсың дегенге биздин акыбыз жок. Мыкты актер катары билебиз сизди. Көптөгөн ролдорду жараттыңыз, көптөгөн тасмаларда тартылдыңыз. Жеке ушул тасмадагы ролуңуз жана ушул тасмада тартылуу процессиндеги өзүңүз үчүн алган бир өзгөчө эмоция бар. Эми акыркы күндөрү баягы социалдык жактан же болбосо комедия болобу, кайсы жагына жанр болбосун маңыздуураак болсо экен дейм да. Чынын айтайын, баягы көп эле сценарийлерди жаш балдар көрсөтөт, баягы жаңы мына биздин болочок жаңы кино индустриясында кадам таштаган бала. Но мен ойлойм, алар бара-бара мен өзүм роль сурап калам го, алардын чеберчилиги өсүпчү. А бүгүнкү күндө бир маңыздуу болсо, ошол бир кандай бир куда? Кудам. Бирге болсун. Сен де өзгөчө сени куттуктайм. Буду не атып кетти. Истей берели. Эмил мырза, супер кудалар жөнүндө айта кетсеңиз, Эмил мырза. Көрүш керек. Аны көрүш керек. Болот мырза, Кудам айткандай көрбөсөк болбойт. болбойт, Да, көрүш керек, сөзсүз. Жаныңыздагы иним Сопубек. Сопубек. Биз кичине кармалып калганыбыздын себеби просто тигил Сопубекти түрмөдөн чыгарбай жатышпадыбы? Тасманы негизи идеясы жаккан. Анан кийин баягы эч ким бир биздин коомдогу эч кимди баягы кайдыгер калтырбай турган маселе көтөрүлөт. Анан кийин кыргызга жакыныраак тууганчылык жагыбыз көтөрүлөт. Ошол жагынан жакты да магачы. Жөнөкөй. Албетте баягы күлкү, мыскыл, юмор керек бизгечи. Ошол жагынан балдардын сунушу мага абдан жаккан үчүн. İçkemde tük bolboyt da bu da tük bolboyt. İçken жарашпайт делечи. Мен сурамын. Сиз келебегендеги беркелек. Айрыл. Өзгөчөлүктөрүн белгилеп жана биздин көрүүчүлөрдү бул тасманы келип көрүп кетүүгө чакырып өтүңүз. Эми өзгөчөлүктөрү бир нече машинени буздук. Мен үчүн мисалы Эмил чоң ачылыш, актер катары, партнер катары чоң ачылыш болду. Эки актер чогулса бири-бирине баягы тартыш болот да, мындай. Бири-бирине тартыш. Жок, бул жерден кенен эле бир туугандай жакшынакай мындай жакна актер эки актердун өзүнүн бири-бирине эри шаркак болуп иштешкенге рахат алдым да, чынын айткандачы. Так что Эмилге браво. Мен мисал чүйлүк, мени чүйлүк десе мен иштеге деле болбойт. Мен деле иштеге деле болбойт. Ода таарынып калдыңызбы? Жок, таарынган эч ким. Буда жөн эле сурадым, кечирип коюң, таарынбаң сен. Таарынган эч ким деле жок. Толуш. Эмне эле тултуң деп атасың? Тултуңдаган жок. Тултуңдаган жок. Байкады, буда бир ачуу устуман коюңуз, биз соңку айтып берейин. Укса менен боорун эзиле берет. Роль жактынан кандай өзгөчөлүктү өзүңүзгө ала алдыңыз жана съемочный процесс учурунда? Бул кинодо негизи мага ушул кино башкача жагып турат. Себеп дегенде бул киного, assalamu алейкум. Бул киного аябай жан дүйнөбүз менен иштедик, баардыгыбыз күнү түнү уктабай, аябай убактыбызды бөлдүк. Себеп дегенде буга чейин кинодо бир аз опыт жок болсо, буга чейин Руслан Акын менен бир-эки проект иштедик. Анча-мынча жакшы нерселерди үйрөндүк Руслан Акындан. Анан ошонун артынан Эрмек экөөбүз Кылдатов менен чоң команда чогултуп, буга чейин аябай жакшы проекттерди иштеп жүргөн командаларды чогултуп, анан профессионал актер байкелерибизди, эжекелерибизди театрдан сүйлөшүп, алып тарттык. Анан мага эң сен берген суроо жаккан нерсе ошол профессионализм аябай жакты ушул кинобузда. Аябай баардыгы жазылган боюнча так туура ошол убакыт менен бүтүрүп, буюрса эми эл калган эл таразаласын. Супер кудалар деген мен көптөн күткөн кинонун бири болду, ошон үчүн маанай сон. Бүгүнкү тасмада сиз конок катарыбы же роль жараттыңызбы? Негизи ачык айтсам азыр Эрмек байкеге айтайын деп аткам. Негизи эпизоддо бар болчумун, анан тилекке каршы убакыттын көптүгүнөн улам кыркылып калдык. Бул тасмага эпизоддо бар экенсиз демек.
Бирок бизге окшоп эле сиз тасманы толугу менен көрө элексиз. Анан ар бир тасмага келатканда биз бир нерсе күтөбүз да, бир өзгөчө эмоция, мындай болуш керек деп. Бүгүнкү тасмадан сиз кандай эмоция күтүп жатасыз? Эми бул супер кудаларда мен көргөндөрдөн кыргыз юморунун дөөшалары деп коеюн, азыркы тил менен айтканда. Ошондой мырзалар айымдардын аткаруусунда болду. Өзгөчө көбүнчө профессионалдуулукка басым жасашты десем болот. Ошон үчүн менин оюмча азыр эми көбүнчө күлкүнүн артында үй бүлөгө болгон сый урмат, көз карашты камтып кетишти болуш керек деп ойлойм. Буну режиссеру Эрмек Талайбеков. Албетте ар бир сценарийде бул тарбиялык мааниси бар биринчиден. Экинчиден албетте жашоодон алынган нерселер элге бат кетет. Анан ошого да күлүшөт да, ар бир адам башынан өткөргөн окуялардычы. Бул жерде менин оюмча көп күлкүсү бар кино. Анткени мен бул жигиттердин сапатына аябай ишенем, ишенип келем. Жана албетте тарбиялык мааниси да чоң десем болот. Бүгүнкү тасмада роль эле жараттыңызбы же как сценарист катары же эпизоддорго бир тиешеңиз барбы? Жок. Эми баягы чыгармачылык болгондон кандай бир сунушуң кыласың, албетте акыркы сөз сценаристте жана режиссерлордо болот да. Ошолордун аткарган же алардын баягы ойлогон ойлорун ишке ашырганга эле аракет кыласың болгону ошо. Мен актер катары. Азыр кинодо сиз тартылган, баягы ким менен ойноп атпайсызбы? Жаныш менен. Жаныштын сиз сүйүктүүсүз. Биздики медиа, Биздики артист KG YouTube каналы, бизде 530 000 подписчик бар. Бизде артист KG каналы буйрса болот бизде. Чоң рахмат силерге. Артист KG YouTube каналы бар болуңуздар. Катталып өтүңүздөр мени көргөнчө. Чоң рахмат. Алгач, ассалам алейкум байке. Киного өтөрдөн мурун өзүңүздүн чыгармачылыгыңызда жаңылыктар менен кыскача бөлүшүп өтүңүз. Рахмат. Киного өтөрдөн мурун өзүбүз үчүн да. Ошо өзүбүз Кудай буйрса жакшы ден соолукту карап, кичине ден соолук менен жүрдүк. Буйрса эми чыгармачылыгыбызда дагы жаңырлар, жаңы клиптер деген биздин эми тилегибиз ошол да. Ыржаш клип тартыш керек, ошол эле. Ар бир киного келатканда же болбосо ошол эле клиптер болсун, жаңы чыгып келе жатканда өзүңүз үчүн бир өзгөчө эмоция күтөсүз да. Момундай болуш керек депчи. Бүгүнкү тасмадан өзүңүз үчүн кандай эмоция күтүп жатасыз? Бүгүн эми мен ойлойм бул тасма баягы көңүлдү көтөрөт деген ойдобуз. Ушул жашоодогу супер кудаларды атын айтып тургандай эле ушул кудалардын бир менин оюмча да ушул жашоодогу эле күлкүлөр болуш керек деп ойлойм да. Андан көрө тиги кызым жөнүндө айтып берчи. Ошол аты Раяна, окуусун бүткөн, татынакай, акылдуу. Ошол Андай кыз сени кандай карап калды дегиле. Мен деле сени карадым го, ошондой эле кетти. Бүгүнкү тасмада роль жараттыңыздарбы? Балким эпизоддо бир роль бар же жөн гана конок катары? Жок, биз жөн эле конок катары. Мен деле конок катары мээримдин чакыруусу менен келгем. Кыялык иштерде чогуу роль жаратканбыз. Анан ошентип бири-бирибиздин фильмдерибизди көрүп, бири-бирибизге баа берип ушинтип турабыз. кыз болгондон баары окап келсин. Мимоза. Мен сага бир нерсе айтайын дегем. Айт бер, эки неме болсо. Көптөн бери сүйлөшүп жүрөбүз анан. Ойлоп калбам анан мен сени ойноп атат деп. Ойноп жүрсөң билесиң эмне болсо. Сиздер жеке өзүңүздөр үчүн бүгүнкү тасмадан кандай эмоция күтүп жатасыз? Жалаң гана жакшы эмоцияларды күтөбүз. Эмил, Эрмек биздин коллегалар, досторубуз. Кудай буйрса ишенебиз, жакшы кино жаратканына. Биринчи ирет позитив менен кеткенге үмүт бар. Аябай каткыргым келип атат. Өлө күлөт болушум керек деп келдим. Сүйлөштүң. Сүйлөштүм. Калың берем дегенде кылдык. Берер. Бербесе деле мейли. Жеке ушул тасмада өзүңүз үчүн кандай өзгөчө эмоция алдыңыз?
Эми салыштырбайм, эч бир киномду ар кандай кинолор болот, ар кандай группа болот, бирок мындай чоң баарын алганда аябай жакшы процесс болду, оңой эле болду деп ойлойм. Ушу салыштырып атырмын. Ата энелер жашабайт, Жан. Биз экөөбүз башка үй бүлөбүз. Менин ата-энелерим сен ата-энелердин алдынан жагалдангандан кыйналып кетишти. Буюрса бүгүн закрытый показ эртең эл үчүн ачылат. Бул тасманын эшиктери. Элди бир өзгөчө 2-3 сүйлөм менен чакырып өтүңүз. Так, элди көрүш керек. Эл 6 февралдан баштап кинотеатрга барып көрүш керек. Ар бири эмнеге себеп дегенде бул үй бүлөлүк жана бул жакта социалдык көйгөйдү козгоп чыкканбыз. Аны кинодон көрөсүздөр. Анан эң негизгиси бул кыргыздын бардык эле үйүндө болгон кудагый деген тематика аябай сонун эсте каларлык жакшы бир тамашалар, окуялар эсте калат. Ошондуктан баарыңыздарды чакырабыз. Буюрса 6 февралдан баштап. Бул тасмада учурда болуп аткан хайп деп койбоймбу? Хайп десем да болот. Ошол хайп жаратуучуларды да кошконбуз. Учурда болуп аткан көйгөйлөрдүн баардыгын кошконбуз. Бул жака адам келип жөн гана өзүнүн жашоосун көрүп кете алат да. Мисалы мен келип өзүмдүн жашоомду көрө алам. Ар бир жаран келип өзүнүн жашоосун жөнүндө көрөт. Ошондуктан сөзсүз келип көргүлө, себеп дегенде бул ар бир айымга жана мырзага өзгөчө үй бүлөнү жаңы күтүп аткандарга өтө таасирдүү чыгарма болду деп эсептейм. Албетте азыркы биздин кыргыздын кино жаратуучуларынын ар бир киносуна келсең болот. Ар бир киносу кызыктуу. Мен оюмча, мен мисалы ар бир кинодон мотивация алып чыгам да. Бул кинодон да бүгүн мен духовный, моральный жана ошондой эле мотивационный жакшы эмоцияларды алып чыгам деген ишеничтемин. Адамдар киного, концертке, театрга эмнеге барышат? Анткени өздөрүнүн баягы маданий духун, рухун көтөрүү үчүн да. Ошон үчүн ар бир киного чакырамын. Супер кудалар келгиле, супер кинокомедия жана албетте эмоцияңыздарды, жан дүйнөңүздөрдү байытасыздар. Андыктан мен сиздерди күтөм. Урматтуу кыргыз элим, көрүңүздөр, ата-энеңиздер менен көрүңүздөр. Анткени бул комедия үй бүлөлүк тасма. Андыктан келгиле, күтөбүз барыңарды. Урматтуу туугандар, көрүүчүлөр сөзсүз түрдө Супер кудалар киносун көрүп кеттиңиздер. Супер кудалар гана эмес, кыргыз киносун көргүлө, колдогула, кыргыздын маданиятын колдогула, силердин жардамыңар менен кичинекей кадамдар менен болсо дагы алдыга акырындап кыргыз киносу жылай берет. Кудаларды кантип тосуш керек экенин билбей атсаңар, анан келе дегерде. Ошол кыргыз киносун чынында эле колдогула. Буюрса кыргыз киносу бутуна туруп келатат. Урматтуу көрүүчүлөр, Супер кудалар тасмасына келгиле, сиздерге жагат болуш керек деп ойлойм, өзүм көрө элекмин. Бирок сценарийди окуганда аябай күлгөм, өзүм аябай жаккан, буюрса сиздерге да чагат. Мынакей достор, бүгүнкү чыгарылышта ушундай кызыктар болду. Жана кийинки дагы жабык көрсөтүүлөрдөн киного байланыштуу жакшы нерселер менен сиздер менен бөлүшүп турабыз. Андыктан видеонун башында айткандай эле бизге стимул болуу үчүн лайк басыңыз, каналга катталыңыз жана ой пикирлерди калтырууну унутпаңыз. Аракет сиздер үчүн.